Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. АКШ дүйнөдөгү эң ири державалардын бири. Биз бул өлкө жөнүндө көп нерселерди кинолордон, пресс-релиздерден, досторубуздан жана тааныштарыбыздан билебиз. Бирок ушул видеодо биз Америка Кошмо Штаттары жөнүндө эң кызыктуу жана ошол эле учурда таң калыштуу фактыларды чогулттук. Достор, видеолор бат-баттан чыгып турушу үчүн видеого мага жакты белгисин коюңуз жана каналга жазылыңыз. Биз баштадык. Америка Кошмо Штаттары Түндүк Америкадагы мамлекет. Түндүгүнөн Канада, түштүк батышынан Мексика менен чектешет. Аянты 9.400.000 квадрат километр. Жердин аянты боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Калкынын саны 314 миллиондон ашык. Борбор шаары Вашингтон. АКШда 50 штат бар. Ар бир штат өз конституциясына жана мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдарына ээ. Штаттарды башкаруу губернаторлор тарабынан ишке ашырылат. Американын тарыхына бир аз токтоло кетсек. Азыркы АКШ аймагын индейлер жана эскимостор мекендеген. 15-кылымда Кристофер Колумбдун экспедициясы Американы ачкан соң, Түндүк Америкага европалыктар Испания, Англия, Франция, Голландия, Швециядан көчүп бара баштаган. 1587-жылы азыркы Вирджиния аймагында биринчи англиялык колония пайда болгон. Колониялаштыруунун жүрүшүндө жергиликтүү индей элдерин сүрүп чыгарып, аларды кыра баштаган. Англиянын үстөмдүүлүгүнө каршы жана Түндүк Америка колониясынын көз карандысыздыгы үчүн согуш болгон. Түндүк Америкалык колония 1775-жылы күрөштө жеңишке жетишкен. 1776 жылы 4-июлда көз каранды эместиктин декларациясы кабыл алынган жана Америка Кошмо Штаттары түзүлгөндүгү жарыяланган. АКШнын биринчи президенти болуп, көз каранды эместик үчүн согушта америкалык аскерлердин башкы командачысы болгон Джордж Вашингтон президент болду. 1803-жылы АКШ Франциядан Луизиана колониясын жана 1819-жылы Испаниядан Флориданы сатып алган. АКШнын экономикалык жактан жогорулашы менен коңшу аймактарды күч менен кошуп алуу башталып, 1836-жылы Мексикадан Техасты тартып алган. Кийинчерээк дагы Америка-Мексика согушунан кийин Мексиканын жарымына жакын аймагын өзүнө кошуп алган. 1846-жылы Улуу Британиядан Тынч океандын жээктерин Орегонду кошуп алган. 1867-жылы Россиядан Аляска жана ага жакын Алеут аралдарын $7.200.000 сатып алган. 29 жылдан кийин Аляскада аябай чоң алтын кендери табылган. Күмүш, жез, каалай жана көмүр кендери. Азыркы учурда АКШ дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө ар тараптуу таасири менен таанылган супер держава. Америкалыктар чыныгы эмгекчилдер. Жумушка эртең мененки саат 6-да келип, кечке чейин отуруш көнүмүш эле адат. Жылмаюу бул Кошмо Штаттардагы жакшы форманын эрежеси. Сизге кайрылган ар бир адамга жылмайышыңыз керек. Антпесе сизге коомдон тышкары жүрүм-туруму күмөндүү болуп саналасыз. АКШнын желегин 1958-жылы 17 жаштагы мектеп окуучусу жараткан. Бул Роберт Хефтин үй тапшырмасы болчу. Бул сүрөт үчүн ал мектепте 4 алган. Америка Кошмо Штаттары дүйнөдөгү эң узун автомобиль жолдоруна ээ. Автомагистралдардын жалпы узундугу 6,5 миллион километрден ашык. Ошондой эле эң узун темир жолдоруна ээ. Дүйнө жүзүндөгү биринчи фильм 1894-жылы Нью-Йоркто көрсөтүлгөн. Томас Эдисон ойлоп тапкан кинотоскоптун жардамы менен тасман демонстрациясы ишке ашкан. Кийинки жылы дүйнөдөгү экинчи фильм ошол эле шаарда көрсөтүлгөн. АКШда биринчи массалык унаа чыгарылып жана интернет ойлоп чыгарылган. Америка рок, джаз, блюз жана хип-хоп сыяктуу популярдуу музыкалык жанрлардын мекени деп эсептелет. Америкадагы ар бир 8-үй бүлө интернеттеги таанышуулар аркылуу түзүлгөн. Ошол эле учурда АКШда болжол менен саатына 100гө жакын жубайлар ажырашат. Жыл сайын АКШнын 250 миңге жакын тургундары аялдары тарабынан такай сабалып турат. Атактуу эркиндик эстелигин 19-кылымдын аягында Франция америкалыктарга белекке берген. Аны Эйфель мунарасынын жаратуучусу Густав Эйфель жасаган. Америка Кошмо Штаттарында расмий тили жок. Мамлекеттик тил АКШда орнотулган эмес, бирок англис тили бул өлкөдө эң кеңири тараган болуп саналат. Экинчи орунда испан тили. Америкалык валюта эч качан деноминация эмне экендигин билчү эмес. АКШнын тарыхындагы кризистик мезгилдерге карабастан, доллар эч качан баалуулугун жоготкон эмес.
Ал 1861-жылдан бери өзүнүн номиналдык маанисин сактап жана өсүп келет. Расалык бөлүнүү АКШда 1970-жылдары гана аяктаган. Азыр расизм үчүн түрмөгө камап коюш мүмкүн. Бирок азыркы мезгилге чейин кээ бир штаттарда кара калкка жана түпкүлүктүү индейлерге карата мамилелер ачык эле кастыкка толгон. Аттүгүл 1924-жылга чейин индейлер АКШнын жарандары болуп эсептелген эмес. Америка Кошмо Штаттарында дээрлик бардыгынын автоунаасы бар. Дээрлик ар бир үй-бүлөдө жок дегенде бирден унаа бар. Жол кыймылынын эрежелери дүйнөдөгү эң катаал мамлекеттердин катарына кирет. Жол эрежесин буссаңыз, акча берип же байкеңизге чалып кутула албайсыз. Эскертүү берет же дароо штраф жазат. Автоунаа же үй сатып алуу үчүн насыя алуу америкалыктар үчүн табигый нерсе. Алар дайыма карызга батып жашашат. Үй алуу үчүн дагы ипотеканын проценти төмөн. Америкада ар бир адамдын насыя тарыхы бар. Ошого жараша мамиле кылышат. Мисалы, насыя тарыхында ипотекага үй алган болсоңуз, демек сиз ишеничтүү адамсыз. Америкалык футбол жана бейсбол АКШнын улуттук спорту деп эсептелет. Алар бардык деңгээлде өнүккөн. Коомдук кызыкчылык жагынан 3-орунда хоккей, коңшу канадалыктардан алда канча төмөн ойношот. Жөнөкөй америкалыктардын эң жагымсыз мүнөздөрүнүн бири жалпак тил менен айтканда стукач болушат. АКШда муну кошуналык күзөт деп аташат. Үйдүн короосунан же көчөдө шектүү адамды көргөндө сөзсүз түрдө полицияга кайрылышат. Кээ бир учурларда бул үчүн сыйлык берилет. Эгер коомдук жерде тамеки чегип атсаңыз, эч ким келип өзүңүзгө айтпайт. Жөн гана тийиштүү адамдарга тымызын арызданышат. АКШда жумушсуздуктун жогорку деңгээли жумуш орундарынын жоктугу менен байланыштуу эмес. Айрым штаттарда бала үчүн жөлөк пулдун суммасы орточо эмгек акыга барабар. Иштегиси келбеген адамдар муну менен активдүү колдонушат. Америкалык армия кыргыз армиясынан такыр башкача. Биринчиден, ал жерде алар контракттын негизинде гана кызмат өтөшөт. Жоокерлерге жакшы айлык маяна төлөнөт жана ар кандай жеңилдиктер берилет. Букет гүлдөрү бардык супермаркеттерде аябай арзан сатылат. Бирок эркектер аларды аялдарга сейрек беришет. Кыз менен жолугушууга букет гүл алып келсеңиз, көбүнчөсү сизди кыздар менен ийгиликтүү мамиле кура албаган неудачник деп ойлоп калышы мүмкүн. Америкада эгер сиз бирөөнү күнөөлүү сездирип, сизден кечирим сураткыңыз келсе, анын сөздөрү же кылган иши сиздин сезимдериңизди козгогон деп айтуу жетиштүү. Кимдир бирөөнүн сезимдерин оорутуу АКШда өтө олуттуу күнөө. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Кыргызстан жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Видеолор бат-баттан чыгып турушу үчүн видеого мага жакты белгисин коюңуз жана каналга жазылыңыз.